Бул жомок бөбөктөргө арналат. Кийик менен койчу. Илгерки өткөн заманда койчу өзүнүн кой эчкилерин жакшынакай жайытка жайды. Жайкалган чөп, таза аба, тунук булактын суусу малга да, адамга дагы кандай жагымдуу. Бир күнү койлоруна караганы жок бийик жерге жайып, кечинде короосуна айдап келди. Абайлап караса, тоодон бир кийик кошо келип, короого кирип калыптыр. Аны көрүп бир чети таң калып, бир чети койчу кубанат. Ал мейманды жем берип, жакшылап коноктоду. Анын максаты өзүнө үйүр кылуу керек эле. Эртеси күн чайыттай ачык болду. Кой эчкиден мурун баягы кийик тышка чыгып, тоону көздөй куюндады. Чөбүн, жемин жеп, кайберендик кылып, кыл чайбай кеткенине койчу ичи күйүп, аябай таарынды. Ушул жүргөн зоокаларды карап, көзү тешилди. Аны байкап калган кайберендин жол башчысы мындай деп үн алыптыр: сен кой эчкилериңди унутуп коюп, кийиктерди өзүңө үйүр кылсам деп аракет жасапсың. Эгерде бизге башка жактан кийиктер келип кошулуп калса, бизди такыр оюңа алмак эмессиң. Ошондуктан ачка болуп азап тартпайлык деп кийик сенден кетип калыптыр. Туура туура деп койчу башын ылдый ийкеген экен. Илгерки убактан бери карай айтылып келе жаткан элдин нускалуу сөзү бар эмеспи: эски дос эстен кетпейт, жаңы дос кадырга жетпейт.